Uğurdaба, bürөө jönүндө жалган ушак айтпа. Жақыныңдын аялына да, үйүнө да, жерине да, кулуна да, күңүнө да, өгүзүнө да, эшегине да эч бир нерсесине көз артпа. Бул сөздөрдү Теңир тоодо, от ичинен, булут ичинен, караңгылык ичинен катуу үн чыгара бүткүл жамаатыңарга айткан. Андан башка эч нерсе айткан эмес. Ал сөздөрдү эки таш лоокко жазып мага берген. Силер караңгылык ичинен үн дукканда тоо жалындап күйүп турган. Ошондо силер уруу башчыларыңар, аксакалдарыңар менен мага келип мындай дегенсиңер: Кудай Теңирибиз бизге өзүнүн даңкы менен улуулугун көрсөттү. Биз от ичинен анын үнүн уктук. Бүгүн биз Кудайдын адам менен сүйлөшкөнүн көрдүк. Ал адам тирүү калды. Биз эмне өлүшүбүз керекпи? Эми бул коркунучтуу от бизди жалмап салат. Эгерде Кудай Теңирибиздин үнүн дагы бир жолу уксак өлүп калабыз. От ичинен сүйлөгөн тирүү Кудайдын үнүн биздей болуп угуп тирүү калган адам барбы? Сен барып, Кудай Теңирибиз эмнен айтса, ошонун бардыгын угуп кел. Кудай Теңирибиз сага эмнен айтса, ошонун бардыгын бизге айтып бер. Биз аны угабыз жана аткарабыз. Теңир силердин мени менен сүйлөшкөндө айткан сөздөрүңөрдү угуп, мага мындай деди: Мен бул элдин сага айткан сөздөрүн уктум. Алардын айткандарынын баары жакшы. Бирок алардын жүрөгү ушундай болсо гана, менден коркуп өмүрлөрү өткөнчө, менин осуяттарымды аткарышса, аларга да, алардын балдарына да түбөлүккө жакшы болор эле. Аларга барып, өз чатырларыңарга кайткыла деп айт. Сен болсо, бул жерде мени менен кал. Мен сага мыйзамдар менен көрсөтмөлөрдү айтам. Сен ошол мыйзамдар менен көрсөтмөлөрдү аларга үйрөтүшүң керек. Мен аларга энчилеп берип жаткан жерде ушуларды аткарышсын. Байкагыла, Кудай Теңириңер кандай буйрук кылса, так ошондой кылгыла. Андан оңго да, солго да бурулбагыла. Кудай Теңириңер көрсөткөн жол менен жүргүлө. Ошондо тирүү калып, өз энчиңерге алган жерде жакшы жашап, узак өмүр сүрөсүңөр. 6 бөлүм. Силерге үйрөтүш үчүн берген Кудай Теңириңердин осуяттары, мыйзамдары, көрсөтмөлөрү ушулар. Аларды өзүңөр ээлегени бара жаткан жерде аткаргыла. Кудай Теңириңден корккун жана узак өмүр сүрүш үчүн мен сага осуяттап жаткан анын мыйзамдары менен осуяттарын өзүң, балдарың, балдарыңдын балдары өмүрүңөр өткөнчө аткаргыла. Ошентип кулак сал, Исраил. Сенин ата-бабаларыңдын Кудай Теңири сага берем деген сүт менен бал аккан жерде жакшы жашап, укумдап, тукумдап көбөйүшүң үчүн ушуларды аткарууга аракет кыл.